Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик каттоо кызматынын 10 жылдык юбилейи менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосун бүгүн 25 октябрда президенттин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары Алмаз Кененбаев Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясында өтүп жаткан салтанаттуу иш-чарада окуду. Урматтуу мекендештерим, быйыл Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматынын түзүлгөнүнө 10 жыл толду. Барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бул мезгил ичинде мамлекеттик каттоо кызматы татаал жолду басып өтүп, калктын бирдиктүү рейстерин тескеген, көрүнүктүү мамлекеттик органдардын бирине айланды. Маалыматтарды эсепке алууну автоматташтырып, элге кызмат көрсөтүүнүн бирдиктүү системасын түздү. Жарандар төрөлгөндөн тартып жашоосунун аягына чейинки негизги маалыматтар камтылган бирдиктүү маалыматтар базасын калыптандырды. Элге ыңгайлуу кызмат көрсөтүү аркылуу мамлекеттик каттоо кызматы калк менен өтө тыгыз иштеген мамлекеттик орган болуп калды. Каттоо кызматы калкты биометрикалык каттоо боюнча улуттук өнөктүктү жүргүзүү иштерине олуттуу салым кошту. Шайлоочулардын сапаттуу электрондук тизмесин түзүү менен өлкөбүздө демократияны өнүктүрүү ишине чоң көмөк көрсөттү. Каттоо кызматы мындан ары кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын туруктуу жогорулатууга, республиканын бардык региондорунда калкты тейлөө борборлорун жайгаштырууга, санарип технологияларга негизделген тейлөө моделин киргизүүгө тийиш. Каттоо кызматынын эмгек жамааты мамлекеттик каттоо системасын андан ары өркүндөтүү, жаңы инновациялык ыкмаларды киргизүү, кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулатуу боюнча маселелерди ийгиликтүү чечет деп терең ишенем. Мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери, сиздерди дагы бир ирет 10 жылдык мааракеңиздер менен куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай каалайм. Өлкөнүн өнүгүүсү үчүн жасап жаткан ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тергөө абагында кармоо мөөнөтү 2 айга узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Сот Атамбаевдин катышуусу жок өттү. Бул тууралуу Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев билдирди. Анын айтымында мындай чечим Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча ишти алдын алуу угуу учурунда кабыл алынган. Белгилей кетсек, Алмазбек Атамбаев бир нече оор кылмыштарга айыпталууда. Ачык эле айтайын, акчасы жок кишини шайлоодо иштеши кыйын болот экен. Ошол себептүү парламентке ток адамдар келиш керек. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев Говори ТВ порталына билдирген. Парламентке өзүнүн бизнесин түптөгөн, үй бүлөсүнүн нан чайы даяр камдуу адам келиш керек. Мына ошондой адамдар мамлекетке иштеп берет. Үй бүлөсү ачка адам элдин камын кайдан ойлойт? Мен коомчулукка коркпой эле айтайын. Акчасы жок адам шайлоодо кыйналып калат экен дейт Рыспаев. Мен айтып коеюн, акчасы жок киши, например, шайлоодо иштеш кыйын экен. Мен коомчулукка коркпой эле айтайын да, кичине мындай бутка туруп, өзүнүн бизнесин кылып коюп, анан үй бүлөсү камдуу болуп, өзүнүн баягы чайы, наны белен адам элге иштеп берейин деп келиш керек экен да. Азыр, например, өзүнүн семьясы ачка жүрсө, өзү кийими жок томураңдап жүрсө, элди ойлойбу? Ошон үчүн мен ойлойм, сатып алуу эмес. Голос сатпасын элдер. Бирок мындай ток адамдар келиш керек да негизи. Андан тышкары дагы мен айтарым, ошол үй бүлөсүн бутуна тургузуп, татынакай ишмер же болсо ишти кылган жакшы адам мамлекетке да. Жогорку Кеңештин депутаты Алиарбек Абжалиевдин уулу катышкан Чолпон Атадагы жол кырсыгы боюнча экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Бул туурасында Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. 7-июлда таңгамал Ысык Көл облусунун Бактуу Долноту айылында BMW X7 жана Lexus S300 унааларынын катышуусунда жол кырсыгы атталып, 4 адам каза болгон. Автотехникалык экспертиза жол кырсыктын болушуна BMW X7 унаасынын катуу ылдамдык менен баратканы себеп болгонун аныктады. Мындан улам унаанын айдоочусу Х.Э. аттуу жаран 13 октябрда 48 саатка камалып, Каракол шаардык сотунун чечими менен анын баш коргоо чарасы каралып, ал үй камагына чыгарылды. Учурда тергөө иштери уланууда. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын түзөтүү мекемелеринде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кандайдыр бир артыкчылыктарга ээ болгон практика четке кагыла баштады. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын жетекчиси Мелис Турганбаев ВБКЖ редакциясына билдирген. Анын айтымында мурда мындай көрүнүштөргө кеңири жол берилген. Мамлекет жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маселелерине жетишээрлик көңүл бурулбаса, абактардын башчыларына Кримтөбөлдөрдүн жардамына кайрылууга туура келген.
Азырынча абактар бар кезде криминалдык элементтер дайыма камактагыларды башкарууга аракет кылат. Мындай учурлар болгон. Бирок силер билгендей мен мындай көрүнүштү колдобойм. Мен өмүр бою уюшкан кылмыштуулук топ менен күрөшүп келем. Ошондуктан менин жетекчилигим учурунда мындай режимдин ичинде көп нерселер өзгөрүүлөргө туш болууда. Аларга карата эч кандай өзгөчө артыкчылыктар берилбейт. Албетте, камактагылардын арасында түрмө мыйзамдары азыркы убакка чейин колдонулат. Бул планда абактардын башчылары мындай көрүнүштү эске алышууда, деди жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси. Ошондой эле Мелис Турганбаев бүгүнкү күндө абактарда мыйзамдагы уурулар барбы деген суроого жооп берди. Жок, мындайлар бүгүн абактарда жок. Майда криминалдык авторитеттер гана бар. Ошол эле Камчы Көлбаев эркиндикте жүрөт жана мен билгенден ал мындай иштерден алыстап калган деп кошумчалады ал. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев Төлөкөн айылынын 4 көчөсүнө алгачкы жолу таза суу тартылганын көрүп чыккан. Анда 2 суу кампасы курулган. Бирок толук кандуу оңдолгон эмес. Курулуш иштеринин сапатына ичи жылыбаган кала башчысы тийиштүү кызматтын жетекчилерин каттуу сындады. Технадзор сизге караштыбы, силер уксуздук. Эмне карайт анасы? Экөө бар. Базарга баргансы пакетти көтөрүп алып жүрөт. Көрсөтө албай атат эмес. Алып келбейсизби? Не көрсөтө албай атасыз? Алып келиңер. Генплан каякта эми? Ким караш керек эле? Канча суммасы? Шашып атып алып. Ким билет, звонить этиңизчи. Каякта бар? Бардыңар турасыңар, эже проект чизген. Канча акча алгансыз проект түзгөнгө, мисалы. Бардыңар, бекер иштеген эмессиңер. Бүт акча алгансыңар бардыңар. Технадзордагы акча алып атасыз, айлык алып атасыз. Тегеле бекер иштегениңер жок да. Бүт мына 24 миллион акча ушуга бардığına кеткен. Мына кандай болуш керек эле проектте мына ушундай болуп туруш керек. Ким жооп берди? Кандай болуш керек? Кандай болуш керек? Ушуну засыпасы болот. Проектте өзү земляной эле уплотненный немелер каралат бул жерде чыккангача. Булар эми чыкканга ыңгайлуу болсун үчүн кошумча булар өздөрүнүн эмесинен коюп коюшкан. Өзү земляной эле ступенькалар болуш керек. Өзү ушундай эле туруш керекпи? Ооба, эми ушундай бул кайра ыңгайлуу да. Чыкпыла. Буга куда жибаштырсыздар, да? Как это, ладно? Кандай болуш керек мына айтыңыз? Сиздердин талабыңар. Тура эле курулганбы бу? Эми болот. Эми болот. Hiç aytganбыз biz замечательно аларсың. Темір люк қой ашылып жабылып подзамок болуш керек деп. Оны адам өздүндүрө албайт да. Ушунда лестницаларды баарын айтканбыз, сууну алганда кандай алабыз, ошо перелив, ошолорго чатышып атабыз да. Көрүп эле айтып атам, мына специалист болбосом деле, бирок түшүндүм да кандай болот. Тура, по проект эмес да, проект мындай болбосо керек. Тура, азыр проектти көрсөт десе көрсөтө албайт. Тура, мен ана кирип эле карооканаңардын крышаңардан уже бердим. Мына көрбөй туруп уже баа бердим да бул жагы. Кандай проект кетип атканын. Кыргызстандын эл аралык издөөдө жүргөн жараны Санкт-Петербургтан кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Кармалган шектүү Талас облусунун 1978-жылы туулган тургуну. Буга чейин ал октябрь ИИБтин кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 166-беренесинин 2-бөлүмү ири өлчөмдөгү алдамчылык боюнча айыпталып, тергөө органдарынан жашырынып жүргөн. 2017-жылы шектүү жабырлануучунун ишенимине кирип, жүк ташыган унаа алып келип берүүнү убадалап 545 000 сом алган соң изин жашырып жүргөн. Ал Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгү жана Россиянын Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте кармалды деп айтылат маалыматта.
Кочкор районунун Семизбел айыл өкмөтүнө караштуу Арсы айылында 150 орунга ылайыкташкан билим уясы пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Мектептин ачылышына Билим берүү министри Каныбек Исаков катышып, окуучуларды жакшы билим алууга үндөп, курулушка салым кошкон демөөрчүлөргө, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана элдерге ыраазычылыгын билдирди. Арсы орто мектебин мурдагы имараты 1960 жылы Ашар жолу менен курулган. 2016 жылы Кочкор райондук жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан мектеп авариялык абалда деп табылган. Жаңы мектептин курулушу Астана Бил кайрымдуулук фондунун программасы менен өткөн жылы ноябрь айында башталып, фонд тарабынан 120 000, Кувейт мамлекетинин 100 000 АКШ доллары бөлүнгөн. Жергиликтүү ишкер 20 000 доллар суммасында салым кошкон. Мындан сырткары жергиликтүү бийлик 250 000, Кочкор коомунун өкүлү 206 000 сом кошумча каражат берген. Мектептин ашканасы 60 орунга мерчимделген. Кочкор районунун Семизбел айыл өкмөтүнө караштуу Арсы айылында 145 түтүндөн ашык эл жашайт. 2019-2020 окуу жылында Арсы орто мектебине 138 окуучу билим эшигин аттады. Бишкек шаарында Батик Батыр менен Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинде патрулдук унаанын катышуусунда жол кырсык болду. Бул тууралуу репортерго шаар тургуну билдирип, кырсык болгон жерден тартылган видеону жөнөттү. Анын айтымына караганда, аталган видеону ал 24 октябрда кечинде WhatsApp аркылуу алган. Учурда кырсыктын чоо жайы териштирилип жатат. Социалдык тармактарда тойдогу топ балдардын мушташкан видеосу чыкты. Ролик Telegram каналына жүктөлдү. Азырынча ички иштер органдарына үлпөт тойдогу мушташ боюнча эч кимден арыз түшө элек. Милиция окуяны териштирүүнү баштады. Өзгөн районуна караштуу Салам Малик айыл өкмөтүндө көкбөрү ойноочу аянча пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Көкбөрү Федерациясынын Ош облусу боюнча президенти жана Өзгөн районунун акиминин орун басары Болот Дыйканбаев билдирди. Анын айтымында Салам Малик айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Чарба айылындагы 1 гектар жерде көкбөрү ойноочу аянча даярдалган. Айыл өкмөт тарабынан жер бөлүнүп берилсе, демөөрчүлөр тарабынан тай казандар орнотулду. Аянчанын ачылышы кече 24 октябрда өтүп, айыл өкмөттөгү улакчылардын арасында мелдеш уюштурулган. Мелдешке жалпы 9 команда катышты. Нарын облусунун Актала районуна жаңы дайындалган аким Сейтек Кулубаев Жергетал жана Чолок Кайың айылдарынын жергиликтүү тургундары менен жолугушуп көйгөйлөрүн укту. Кече 24 октябрда район акими аталган айылдарды кыдырып, айыл өкмөттүн 1 жылда аткарган иштери боюнча маалымат укту. Андан сырткары бир катар айылдагы мекемелердин ишмердүүлүгү жана кыш мезгилине карата даярдыктар менен таанышып чыкты. Жолугушуунун жүрүшүндө Чолок Кайың элинин жашоочулары жөлөк пулдарын кыскарышы, айылдын ички жолдоруна асфальт бастыруу, аны менен бирге Байетов Кош-Дөбө унаа жолуна асфальт төшөөнү эртелетүү, ирригациялык объектилерди жаңыртуу зарылдыгын жана турак жай салууга жаштарга жер тилкелери керектигин айтышты. Андан соң Жергетал айылынын жергиликтүү тургундары айылга таза суу киргизүү, футбол аянчасын, бала бакча курууга, жаштарга жер тилкелерин берүүгө жана башка көйгөйлөрдү чечилишине көмөк көрсөтүп, жардам берүүсүн суранышты. Район жетекчиси колдон келген аракеттерди кыларын, тиешелүү органдарга кирип көйгөйлөрдү жеткирерин баса белгиледи. Ош облусундагы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдордогу чийиндер жаңыланып, жол чырактар, жол белгилери орнотулат. Бул тууралуу Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү билдирди. Ош облусунун аймагында Бишкек Ош, Ош Сарыташ, Эркечтам жана Ош Исфана жолдорунда жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жердеги жол чийиндери жаңыланып, жол чырактар, ошондой эле жалпысынан 120 жол белгилери орнотулду. Андан тышкары Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Ош облусунун аймагында 34 жерге видеокамера орнотуу пландалууда. Алар жол кырсыктарды жана коомдук жайлардагы ар кандай укук бузууларды алдын алууга багытталат.
28 октябрдан 1 ноябрга чейин Бишкек Нарын Торугар Тунай жолундагы Бом капчыгайынын 131 чакырымында таштарды кулатуу иштери улантылат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынан билдиришти. Аталган иштер поезддер менен унаалардын кыймылынын коопсуздугун камсыздоо үчүн жүргүзүлөт. Транспорт каражаттарынын кыймылы эртең мененки 9:00 тарта 15:00 чейин чектелип, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери көзөмөл жүргүзөт. 30-40 автоунаа чогулуп калган учурда таштарды түшүрүү иштери токтотулуп, унаалар өткөрүлүп турат деп айтылат маалыматта. Жалал Абад шаарында коомдук тамактануучу жайды сойкукана катарында иштетип жаткандыгы аныкталды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Аталган маалымат Жалал Абад областынын ички иштер башкармалыгынын сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү болуп катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Белгилүү болгондой, Жалал Абад шаарынын Байзаков көчөсүндө жайгашкан Бажалар кафесинин жанындагы имаратты Феруза аттуу аял ижарага алып, мончо сабына сойкукана катары уюштурган. Кыздарды ыплас иштерге иштетип жаткан аныкталды. Тинтүү учурунда имараттын ичинде ыплас иштер менен алектенип жүргөн 8 аял, жашы болжол менен 25-35 жаштагылар арасында Өзбекстандын жарандары болгон. Тийиштүү далил, буюмдар жана акча каражаттары тергөө кызматы тарабынан акт түзүлүп алынды. Аталган жайды сойкукана катары уюштуруп иштеткен Сузак районунун тургуну 1972 жылы туулган ИИФ кармалды. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Дагы бир айдоочу жеңил унаасы менен Ысык көл көлүнүн жээгинде ойноду. Lexus үлгүсүндөгү унаа көлгө чейин киргени тартылган видео WhatsApp аркылуу тарап жатканын окурман билдирди. Азырынча видео качан жана кайсы жерде тартылганы белгисиз. Айдоочу көлгө унаасы менен кирүүгө укугу барбы? Ага кандай жаза колдонулат деген суроо узаткан. Аллага жаптык.